Эгемендүүлүктү алгандан тарта мамлекетибиз дүйнөгө ар тараптан таанылып, ыңкылаптар болуп жатты. Бирок адан тышкары Кыргызстандын атак даңкын чыгарган ар кандай маданий иш-чара долбоорлор да жок эмес. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Бул долбоор аркылуу бизге көптөгөн инвесторлор да келип жатты. Ушундай долбоорлорду уюштуруу бир топ эмгекти талап кылат. Бизде бүгүн конокто ошол көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземин, жабылыш аземин уюштурган Ивен компаниянын жетекчиси Дарика Асылбашева конокто. Арбаңыздар. Дарика, мынакей көчмөндөр оюндары болду. Ошол учурда көчмөндөр оюндарынын бул чоң каражатты талап кылган долбоор муну Кыргызстан көтөрө албайт деп да чыгышты да. Бирок өттү. Пайдасы кандай болду деп ойлойсуңар? Буюрса, биз ошол көчмөндөр оюндарын Кыргызстанда 3 жолу өткөздүк. Чында каражаттар көп кетти, бирок менин оюмча ал каражаттарды санабаш керек. Анткени бул Кыргызстандын дүйнөлүк аренада имиджине салымы чоң дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын. Ал ошол имиджди сатып алыш, акча анда да көп кетмек. Сатып албайсың да. Бирок биз ошол долбоорду уюштуруп, ошол долбоор Кыргызстандын идеологиясына, элине, имиджине көптөгөн салымды кошкон. Ошондуктан мен ошол акчаны сандагым келбейт да. Азыр мына Турцияга берилбедиби? Бул бериш керек беле? Менин оюмча, менин жеке оюмча жок. Ошол оюндар Кыргызстанды дүңгүрөттү, дүйнөнү дүңгүрөттү. Азыр кайсы гана чет өлкөдөн адамды сурабайсың, ошо Кыргызстанды кандай билесиң, билесиңби десең сурасаң, ошол көчмөндөр ошакта өткөн деп айтышат да. Ошол биздин визитный карточкабыз болмок да. Ошондуктан менин оюмча биз бербей эле аны өзүбүздө өнүктүрүп, жана ошол Кыргызстандын эң чыгаан, эң чоң долбоор катары колдонуп, туура колдонуп, туризмди өнүктүрүп, экономиканы өнүктүрүп, биз сону гана өзүбүз өнүктүрмөкпүз. Чын эле ошол көчмөндөр оюндарынан кийин бизге көбүнчө ошо араб өлкөлөрүнөн көп туристтер. Бардык өлкөлөрдөн. Ооба, биз ошол оюндардан кийин региондордон тренингтерди өткөзгөнбүз, ар бир региондордо. Анан өзгөчө Ысык көл Теске жегинен ошол тренингти өткөзгөндө мен өзүм опрос жасагам да, ошол элден айыл өкмөтүнөн эмес, ошол туроператорлордон жана ошол жакта турган ошол тургундардан өзүнөн сурагам, кандай силерге таасир этти депчи ошол көчмөндөр оюндары. Алар өзүлөрү айтышканда ага чейин туристтик сезон аларда май-июндан башталган. Анан болгону сентябрга чейин. Көчмөндөр оюндардан кийин ошол туристтердин агымы Кыргызстанга 2 эсе көбөйүп, жана апрелден марттан башталды. Сезон узарды, жана туристтердин саны да чоңойду да, аябай. Бирок бул долбоор оңойго турган жок да. Анткени бул долбоор бүткөндөн кийин ошол чукул өткөзгөндүктөн көп мыйзамдар бузулду десек болот. Анан кийин көп кишилер камалып кетпеди. Туура. Суракта да жүрдү. Бул шашылыш түрдө жасагандыктан менин оюмча, жана биздин Кыргызстанда бюрократиялык чоң ошол бюрократия үчүн да. Бирок негизи туура жасаса, планировать уюштуруп, планирование кылып, жана ошол долбоорго негизи ошо комплексный подход деп коет го, баардык тараптан, маданият тараптан болобу, экономикалык тараптан, туризм тараптан жана бюрократиялык жактан баарын уюштуруп, пландаштырып жасалса, ошол биз ошол көчмөндөр оюндардан көптөгөн киреше алмакпыз. Сиздерди да текшердиби? Мен муну сурап аткан себебим. Биз 14-жылдан бери 14-жылы биринчи жолу уюштургандан кийин бизди 2 жыл текшерди. Мен лично өзүм канча жолу ошо допроско МВДге бардым. Анан негизи мен ошону түшүнбөдүм да. Биз ошол Кыргызстанга ушунчалык чоң салым жасап өнүгүүгө, маданияттын жана туризмдин өнүгүүсүнө жакшы өттү негизи. Биз отчетторду бердик, салыктарды төлөдүк.
бирок ошондон кийин эмне үчүн бизди ушунчалык текшерип анан ушунчалык жаман кылышты да. Кээде иштегим келбей эле койду да. Мисалы экинчи оюндарга чакырганда мен макулдугун берген эмес болчумун биринчиден. Ошол сурактардан кийин. Ооба, ошол сурактардан кийин мен баргым элем. Анан кийин жакшылап ойлонуштуруп, анан кээ адамдар менен сүйлөшүп, анан араң патриоттук сезимдер. Ооба, патриоттук сезимдерди аябай ойготуп, бирок ошол ниет жок болуп калды да. Бая дем күчтүү, мындай талкалап салгандай болуп калды да. Эми мынакей азыр жаңы бийлик келип атат. Ушул маданият чөйрөсүндө кандай долбоорлорду сунуштайт элеңер да? Сунуштар көп. Негизи эч кандай велосипед ойлонуп чыгарбаш кереги жок. Анткени көптөгөн долбоорлор бар. Көчмөндөр болобу же башка долбоорлор болобу. Ошонун баарын тактап, жакшылап каржыларды таап туруп, финансы жактан поддержка жасаса, өзүбүз эле өнүгүп кетебиз маданият тараптан мисалы. Негизи биздики эң негизги проблема ошо маданият тарапта бул каржы проблемасы, экинчи проблема бул бюрократия. Мисалы госзакупки деген бар. Ошондуктан биз көптөгөн долбоорлор, көптөгөн ойлор ишке ашырылбай жатат да. Ички ошо ивент тармагындагы маселелерге өтсөк, дүйнө жүзүндө азыр заманбаптын өнүгүп жатканы doğru эмеспи? Ошондо мисалы үчүн ар кандай заманбап ыкмалары дагы көбөйө баштады да. Жыл сайын. Салюттун жаңы түрлөрү, проекция, ошол боюнча кандай сиздерде? Азыр заказдар болуп калса кандай кылып чыгып атасыздар? Бизде жок да. Бизде эчтеке жок Кыргызстанда. Эмне үчүн биз ошо каржы проблемасын көтөрүп атам? Негизи Кыргызстан таланттарга бай. Бизде маданиятыбыз аябай жакшы өнүккөн. Биздин негизи ошол человеческий ресурс деп койгон адамдар жана идеялар бар. Бирок аларды ишке ашырыш үчүн ошол условиялар керек да. Ошо шарттар жок да. Каржы болобу же шарттар болобу, мисалы ушундай бытовой проблемалар да биздикичи. Негизи бирок биздин маданиятыбыз аябай бай да. Ошонун баарын биз дүйнөлүк деңгээлде жасай алабыз. Ошол биздин көчмөндөр оюндарын биз ошо менен далилдедик да. Каржы болсо, шарттар болсо, биз аябай чоң шоу жана дүйнөлүк жүзүндөгү деңгээлиндеги ар кандай иш-чараларды, фестивалдарды биз жасай алабыз. Мисалы үчүн ошол жанагы жаңы заманбап техникалар каяктан жалдадыңыздар көбүнчө? Бизде Кыргызстанда эчтеке жок болгондуктан биз Россиядан жалдаганбыз. Россия, Казакстан. Негизги техникалык оборудованиянын баары бизде Россиядан келген. Россиядагылар бул жака келип, 2-3 ай жашап, жана чоң ошол биздин ачылы жана жабылыш аземине кеткен каражаттардын 60% ошол техникага кеткен. Ошол компания, Россиядагы компания, мисалы үчүн ошондой өзүнүн услугасы менен, ошонун кызматы менен канча каражат табат экен да? Биз дагы ошондойлорду сатып алып туруп кызмат көрсөтө алганга болобу? Болот. Орто Азия боюнча, Бизде адамдар бар, айтпадымбы, идеялар бар. Биз аны үйрөнүп да алабыз. Кыргыздар негизи аябай жеңил, бат үйрөнөт экенбиз. Мен ошол орус биздин партнерлор менен ошо 2-3 жолу чоң долбоорлордо иштегенден кийин аябай көп жаңы идеяларды тапканбыз, үйрөнгөнбүз. Азыр дагы ошол менен иштегенге иштей алабыз да, бирок шарттар жок. Ошо иште күлкүлүү бир окуялар болду эле? Күлкүлүү билбейт экенмин. Көбүнчө ыйлаганга жараша болгон окуялар болгон да. Сахна кулап кеткен. Сахна кулап кеткен, ооба. Чачыбыз агарды го. Күлкүлүү билбейм, бирок мага аябай ошо эсимде сөздөр калганда биздин россиялык партнерлорго иштегенден кийин алар ушинтип айтканда, Кыргызы вы крутые.
вы за 3 копейки делаете очень крутые мероприятия дегенде. Ошон үчүн биз менен аябай алар сыймыктанган. Бизди анан ошол бизде 2-3 ай жашап кеткенден кийин алар аябай Кыргызстанды жакшы көрүп калышкан да. Дагы эле азыр конокко келип турушат. Алар ошо биздин ошол патриоттук сезимибизди, ошол биздин философиябызды алар билгенден кийин аябай сыймыктанган да. Мага ошол аябай жаккан. Бирок чын эле ушул көчмөндөр оюндары көп, мындайча айтканда, этно жагынан көп эшиктери да ачты да, могу жаштарга да тартылуу. Этно музыка, этно бийлер боюнча ошол биз анын баарын ошо ойготконбузбу билбейм, ошол оюндардан кийин баары өнүгө баштады. Мен ошо менен аябай сыймыктанам да. Оюндар ошол көчмөндөр оюндар бул жөн эле жөнөкөй долбоор эмес да. Ошол кыргыздын ичинде болгон ошол көптөгөн сезимдерди ойготкон идеологиябыз пайда болду да. Идеология окшогон нерселерчи. Анткени ошол 10 миңдик ипподромдо адамдар отурганда, анан биздин президентибиз убагында чыкканда баары Кыргызстан деп кыйкырып, ушунчалык патриоттук сезимдер ойготушканда, мисалы мен өмүрүмдө ушундай сезимдерди мен эч канча сезген эмесмин. Эмне көчмөндөр оюндарда ошол аябай ар бир ошо кыргыз болгонуна сыймыктанганда, азыр болсо кичине уялып турабыз го. Аянттагы дагы Нооруз, эгемендүүлүк, ар кандай салтанаттарды да уюштурууга катышып жүрбөйсүңөрбү? Ооба, президентский елка. Бир учурда болуп кеткенде бир стандартта эле баары өтүпчү. Анан сиздер өткөздүңүздөр могу аймактар жылында, аябай жакшы, ар бир аймактын өзүнүн мүнөздөрүн берип, ушундай заказдар болуп атабы азыр? Азыр жок. Неге? Биздики, мен айтпадымбы, биз ошол маданиятыбызда 2 проблема бар. Каражат, экинчи бул бюрократия. Бирөөнүн куйругун базып алган жоксузбу, чыкырбай калган? Билбейт экенмин, ошо мен үчүн да бул кызык болуп атат да. Бир кезде биз иштедик, көптөгөн мамлекеттик иш-чараларды уюштурдук. Жаккандай эле болгон. Анан биздин негизги проблемабыз эмне үчүн бардык иш-чаралар окшош деп атасыз го. Анткени негизи бизде ошо 20-25 жылдан бери бизде чакан эле адамдар иштеп жүрүшөт да ошол сферада. Бирок Кыргызстан чоң да, жаштар көп. Бизге жаштарга жол анча да бербейт экен. Бирок рахмат, мен ыраазымын, мага 2-3 жолу ушундай шанс беришти, мен өзүмдү көрсөттүм. Жана биз ошондой иштерди негизи иштей алат экенбиздики биз далилдегенбиз да. Бирок башка дагы адамдар, башка жаштар болобу, башка кичине ротация керек да. Бизде болсо ошол биздин маданият министрлигинде жана ошол сферада чакан эле адамдар отурушат. Жана ошондуктан баары окшош. Рахмат бизге келип маек куруп бергениңизге. Буюрса астыда жакшы долбоорлорго чакырып, ошол долбоорлорду ишке ашырып, рахмат. Кыргызстандын желегин бийик көтөрүп жүрө бериңиздер. Урматтуу мекендештер, мынакей бүгүн көчмөндөр оюндары тууралуу, маданий иш-чаралар тууралуу маек кылдык. Ушул жана башка берүүлөр тууралуу өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазыңыздар, биз менен болуңуздар, саламатталыңыздар.